Автор Айтбек Төлөнбаев. Мент. 2-бөлүм. Ушул ойлордун кучагында алып келген базарлыкты ичкери киргизди. Баарын иреттеп тизип коюп, Жамшит менен абышкасынын алдына дасторкон жайды. Күлсүн эне, мага бир жакшы бычак бериңиз, деди Жамшит. Бүгүн силерге өз колум менен тамак кылып берейин. Алгач кемпир каршы болмуш болуп көрдү. Жайдаңдап, жылмаюусунан жазбаган Жамшитти карап, анан ыгына көнүүдөн башка аргасы калбады. Жардам берейин анда. Гүлсүн эне тек отургусу келбейт. Жок, сиз Нурманбет абамдын жанында чай ичип отура туруңуз. Эт менен картошка кууруганга 2 адам көптүк кылат. Ар бир эркектин негизги жумушунан башка дагы кызыккан, жакшы көргөн нерсеси болот эмеспи? Жамшит тамак жасаганды жакшы көрчү. Кесиптештери менен болобу, же достору менен болобу, жаратылыш койнуна эс алууга чыкканда казан тарапка эч кимди бастырбайт. Өзгөчө даамдуу кылып жаш козунун этинен дымжама жасайт. Күрүчтөрүн титиретип палоо басат. Атайын бир өзбек ашпозчудан үйрөнгөн. Шашлык менен куурдактын түрүн даярдайт. Дүмбүл жетилген кезде сонун кылып дүмбүл шорпо кайнатат. Устукан тарткандай ар бир кишиге бир тарыйкага бирден ширелүү дүмбүл, эт менен жашылчалар салып берет. Жанына чыныыларга шорпосун куюп коет. Кааласаң чай ичкендей ууртап ичип ал, кааласаң нан туурап же. Болгону камыр кошулган тамакты жасабайт. Атайын үйдүн артына түштүктөгү туугандаркындай ашкана жасаткан. Көлөмүнө карата тизип 3 казан орноткон. Каалаган даамыңды даярдасаң болот. Мурда жумушунан кеч барып, убактысы жок болчу тамак жасаганга. Эми буйруса бош убакыт кенен болот. 2 колу шыпылдап иштеп бир замат деле жашылчалар менен этти туурады. Эскилиги жеткен электр плитага түбү тегиз кичинекей казанды коюп, май кызыгандан соң алгач этти кууруп алды. Анан картошка кууруду. Бышайын деп калганда татымал кошуп, казан ичинде бузургун түсүн акырындап кызартып бараткан картошканын үстүнө кайрадан этти тизди. Анан капкак менен жаап койду. 20 мүнөт күтөбүз, даяр болуп калат. Сиз, эне, чайыңызды алып келе бериңиз. Ал күнү кеч киргенче чал кемпир менен чогуу отурду. Тамак желип бүткөн соң чай ичишти. Өткөн кеткенде Нурманбет аба кеп салып, арасында кемпири коштоп узак аңгемелешти. Мага уруксат бергилеби? Деди Жамшит телефонун тиктеп. Үйгө барайын. Келиңер да кабатыр болуп жаткандыр. Кемпир абышкасына карап туруп калды. Нурманбет чал кемпири эмнени ойлоп калганын түшүндү. Жонун түздөдү. Жөтөлүп алып, бата кылмакка колун чайды. Оомин. Ниетиңе жет, уулум. Кудай сага узун өмүр берсин. Ден соолук берсин. Жамандыкты алыс кылсын. Үйүңдө жалаң жакшылык болсун. Тапкан тутканың бала чакаңа буйрушсун. Оомин. Бата кылып ордунан турду үчөө тең. Сыртка чыгышты. Кеч кирип шам намазынын убагы болуп калган экен. Рахмат сага, балам, деди кемпир. Жамшит машинасына отураарда. Кудайым калыс. Көрүп турат кылган жакшылыгыңды. 2 карыптын абалы кантип экен деп келгениңе төбөбүз көккө жетип турат. Сага Кудайымдан кайтсын. Эми биздин колдон келбейт кайтарыш. Жараткан эгем өзү кубантсын сени. Тилегиңе жет, уулум. Чал менен кемпир биринен сала бири алкады. Коштошкондон кийин да үйүнө кирип кетишпестен, Жамшиттин машинасы көчөнүн башына жетип бурулуп кеткенче көздөрүн албай узатып турушту. Ал ортодо 6 ай убакыт өтүп кетти. Тынч, бир калыпта өтүүчү жумушуна калбаасыз жашоого үйрөндү. Кээде форма кийип жүргөн мурдагы кесиптештерин көрүп, эски жумушун кадыресе сагына түшөт. Бирок Күлсүн эне ой боюна койбой чөнтөгүнө салган 300 сом акчаны эстегенде зээни кейип, ырас эле болгон экен деп сүйүнөт. Эмесе дагы деле иши түшүп келген кишилерден акча үмүт кылып, кылмыш кылгандардын урук туугандарынан пара күтүп жүрөт беле. Эмне кылышын билбей зериккенде кичинекей темир сейфти ачат. Кемпир берген акчаны караганы. Чоң эле 100 сомдук кагаз. 2 50 сомдук жана 20 сомдуктан 5-өө. Алгач сейфке салаарда бүктөлгөн жерин түздөп, тегиздеп койгон эле. 2 күндөн кийин караса акчалар эскилигинен уялгансып кайра бүктөлүп алышыптыр. Кайра тегиздеп койгон. Кийинчерээк дагы карады. Кайра эле бүктөлүп турушат. Канчалаган акча келип кетпеди бул сейфке. Кудум энесинен бөлүнүп чоочун жерге алып келген улактардай болуп, ушул 8 кагаз коошподу аларга. Качан карабасын үркүп,
качууга даярдангансып тикчийген. Бир күнү эскиден калган акчасын көтөрүп бирөө келген. Уулу коңшу көчөдөгү бирөө менен мушташып, көгөлак койдой кылып саап салыптыр. Иш козгогондон соң жабырлануучу тосмо арыз менен келген. Эч кандай доосу жогун айтып. Жамшит, тергөөчүгө 15 000, мага 10 000 берсең жабабыз ишиңди, деп урган жигитти көндүргөн. Атасы биринчи тергөөчүнүн акчасын берди. Жамшитке 1 айдан кийин бермек болгон. Ошол акчаны бергени келиптир. Албай койду. Аң таң болуп үйүнө кеткен ал киши. Классташ досторунан бирөө чалган экен. Машинасы Сосновкада бузулуп калыптыр. Жумушунан чыгып эле Кудайбергенге барды. Айткан тетигин алып кайра чалды өзүнө. Нуку, айтканыңды алдым. Азыр жолго чыгам. Токтогулга каттаган эле таксилерден берип жибербейсиңби? Убара болбой, деди анысы. Эмнеге убара болот экенмин? Күндө эле жумушуң түшүп жатыптырбы мага? Азыр мурдагыдай эмес, бош убактым көп. Андан да эртең ишемби экен. 2 күн дем алыш болот. Таксилерден берип жибериш үчүн күтүш керек толушун. Толмоюнча ордунан козголбойт. Анан алар жеткиче бир топ убакыт өтөт. Өзү 3 саатта барып келет. Ансыз деле кечке телевизор тиктеп отурат. Беловодскийден өтүп баратып, Нурманбет аба менен Күлсүн энени эстеди. Кайтканда учурап кетүүнү ниет кылып койду ичинен. Трассадан бурулуп Сосновкага карай жол алды. Чоң жолдо билинбеген экен. Темеен суунун жолунун боюнда кар турат. Аппак болуп аркы беттеги ак торпок айылы менен кетчү жолго чейин жатат. Чети оюлбастан. Андан да көккө боюн созгон улуу тоолорго жакындаган сайын кар калыңдашып барат. Жаз аяктап жай башталган мезгилде бул чөлкөм сонун, кооз көрүнөт. Жапжашыл болгон адырлардын этегинде жайгашкан бактуу айылдар, керилген кең жайык талаалар. Айыл үстүндөгү дөңсөөлөрдөгү көк майсаңда оттогон калың малдар. Андан ары бийиктеп барып аскаларга такалган арчалуу жапыс тоолор. Ушулардын баарын үстүртөн көзөмөлдөгөнсүп, жайы кышы чокусунан ак кар, көк музу кетпеген, көк мелжиген кыргыз тоолору. Кайратынан жазбаган акылман атадай болуп, ары сүрдүү да, ары ишеничтүү да. Андай эмес деп ким айта алат? Башына мүшкүл түшкөндө мейли жалгыз адам болсун, мейли кыргыз атпайдын баары болсун, өз койнуна жашырып, коргоп келет. Бирде казактар менен тажрыйба алмашуу максатында делегация жөнөтүп, ага Жамшитти да кошушту эле. Семей шаарында 1 жума жүрүп келген. Күндө эртең менен турганда бир нерсе жетишпегендей болуп, өзүн ыңгайсыз сезип жүрдү. Кайтаарына 2 күн калганда аңдады. Эмне жетишпей жатканын. Тоолор. Басса турса туш тараптан уруп, жүрөккө жылуулук берген эне алаканындай жагымдуу жана мээримдүү тоолору жетпей жаткан экен көрсө. Жараткан эген өзү куруп берген чептей болуп, тыштан келген жаман ойлуу адамга айбаттуу көрүнгөн тоолору жетпей жаткан экен. Ата конуштагы жаштайынан жашап чоңойгон сокмо дубалдуу бекем үйдөй, ыңгайлуу жана ишеничтүү тоолору жетпей жаткан экен. Койнунда жүрсөң көңүлгө бейпилдик тартуулаган тоолордун кадыры чөлдө билинди. Ошол күнгө чейин билбей, билсе да тоолордун өз өмүрүндөгү эң баалуу нерселеринин бири экендигине капарына албай жүргөн экен. Качан гана минтип, казактын кунары учкан бопбоз талаасын, мунарыктап учу кыйрына көз жетпеген Эрме чөлүн көрүп акылы жетти. Кудай жер бөлгөндө кыргызга аябай эле берешендик кылыптыр. Асман тиреген аска тоолору бар. Жакуттай болуп мелтиреген ыссы көлү бар. 4 түлүк малга ырыскысы чачылган жайлоолору бар. Дан таштасаң алтынга айланган топурагы берекелүү жери бар. Көргөн адам суктанган токой суулары бар. Айтып отурсаң сөз жетпейт. Ичинен бир кубанып, бир толкунданып жүрүп жетип барды Сосновкага. Нукунун машинасын алыстан эле көрдү. Азык түлүк саткан чоң дүкөндүн капталындагы асфальт басылган аянтында токтоп калган экен. Бурулуш жарыгын жандырып, акырын барып машинасынын алдына токтоду. Оозун кере ачып жылмайган Нуку досу машинадан секирип түшүп Жамшитти утурлай басты. Келип калдыңбы, тынчаман? Деп кучакташып калды. Убара кылып койдум, кечир. Койсоңчу болбогон сөздү. Убарачылыгы барбы мындай иштин? Жамшит досун дабыга таптады. Ушундайда ишке жарабасаң, досчулугубуз кайда калат?
Жүр батыр оңдо машинаңды. Милициядан бошогондон бери нукунунда Жамшитти шылдыңдап менттечүү адаты калды. Жамшит да катыгын берет эле. Же жашы өтүп улгая түшкөнгөбү, экөөнүн мурдагыдай беймаани тамашалары өтмүштө калды. Болгону жарым саат убакыт өттү. Нуку машинасын оңдоп бүтүп жүргүздү. Коюу кара түтүн чыгарып күрүлдөгөн машинанын жанында экөө коштошту. Жамшит машинасына отуруп кайра шаарга карай жол алды. Агарып жаткан теребелди тиктеп баратты. Жалбырагы түшүп карашак болгон дарактардын арасынан көрүнгөн үйлөрдүн моорунан созулган түтүндөр балалыгын эске салды. Көк муштун болуп кечке жылгаяк тепкен балдар үйлөрүнө кайтышчу эле. Бийик дөбөдөн ар кимиси өз үйлөрүн карашат. Жамшит да алардан калбай элейип үйүнө көз салат. Күткөндөй боз түтүн чыгып жаткан болот. Апасынын жасап жаткан тамагы элестеп, дароо эле карды ача түшөт. Кадамын чыйрак шилтеп жөнөйт анда. Үйгө барганда алгач атасын көрөт. Айрыга чөп сайып малканага бараткан болот. О, карааныңдан кагылайын дейт атасы. Уулунун чоңоюп балдар менен жылгаяк тепкенге жарап калганына жетине албай. Кир эми үйгө, үшүп калгандырсың? Чанасын бастырманын астына коюп шып этип үйгө кирет. Тоңуп калсың го. Эртерээк эле келе бербейсиңби? Ооруп калсаң азабыңды тартабыз. Апасы ачууланмыш болгону менен үнүндө мээр менен сүйүү бар. Кырсылдап күйгөн оттун үнү угулган мештин бурчуна отургузат. Бир аз отура тур, атаң келсе чогуу тамак жейбиз. Ал ортодо кичүү инилери ызылдашат. Биз да эртең жылгаякка барабыз деп. Силер Жамшит акеңердей болгондо барасыңар. Жаш балдар шиш дөбөгө чыга албайт, деп тыят балдарын апасы. Шиш дөбөгө чыгып жылгаяк тепкени жаш балдар барчу эмес. Ал балалык менен өспүрүм куракты туташтырып турган көпүрөдөй сезилчү айыл жашоочуларына. Ой, сенин уулуң шиш дөбөгө чыгып жылгаяк тепкенде чоң бала болуп, чөп чогултканга жаш бала болот бекен, деп балдарын жумуш кылдырбай аяган аялдарына кыйкырат күйөөлөрү. Үйрөнсүн жаштайынан. Атасы кирет ичкери. Колуна Жамшиттин суу болгон өтүгүн кармап. Ме, жакыныраак кой. Былчылдап суу болуптур дейт, күпейкесин илип жатып. Анан бурчта бети оттун табына какталып кыпкызыл болуп турган уулуна кайрылат. Сен чана теппей эле суу кечкен окшойсуң. Өтүгүңдүн ичи толо сууго. Унчукпай кутулат. Атасы баласы ак болгону менен ачуусу чукул. Жини келген маалда баары көзүнө көрүнбөштүн аргасын кылышат. Бирок дайыма калыс сүйлөйт. Ал тургай айыл аксакалдары да кеп кеңештерине аралашта жүрүшөт. Мына, эми өзү атасынын ошол курагына жетип калды. Эскерүүгө алаксып өтүп кетейин деген экен. Машинасын Нурманбет чалдын үйү тарапка бурду. 10 минуттай жүрүп жетип барды. Мурдагыдай эле жолго токтотту. Түшүп, жыгач эшикти ачты. Жолдон үйгө чейинки аралыктын кары күрөлүптүр. Үйдүн алдындагы аянтчада таптаза. Баскан кадамынын дабышын уктуу чабдар аттын окуранган үнү угулду. Дагы деле чал кемпирге эрмек экенсиң да жаныбар, деп койду Жамшит. Акырын эшикти такылдатты. Күтүп тургандай эшик ачылды дароо. Гүлсүн эне чыкты. Эне, саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Кемпир бир аз күшүркөп анан тааныды. Анын үстүнө караңгы кире баштаган эле. Кел уулум, деди Гүлсүн кемпир. Кел айланайын. Мен араң тааныбадымбы? Тиги Сосновкага баргам жумуштап, учураша кетейин деп бурула калдым. Жамшит азга токтоп калып кайра сөзүн улады. Нурманбет аба кайда? Кир уулум үйгө, босогодо турба. Гүлсүн эне муңайып унчукту. Кире кой ичкери. Жамшит Гүлсүн кемпирдин артынан кирди үйгө. Аз болсо да көчөдө туруп үшүй баштаган эле. Үйдүн ичиндеги жылуулукка жаны жыргай түштү. Чал көрүнбөдү. Аркы бөлмөдө болсо керек деп ойлоду. Кемпир шай менен убар болуп жатты. Эне, Нурманбет аба кайда? Чай куюлган пиаланы алып, дагы кайталады суроосун. Абышканы ээсине тапшырдым. Гүлсүн кемпирдин үнүнөн кайгы же кейиш билинген жок. Күнүмдүк турмушта болуп өткөн нерсени баяндагансып токтоо гана болду. Жамшит болсо сөз таппай алдастады. Мындай сөз угаарын такыр ойлогондо эмес. Кемпир кайгырып ыйласа балким өзү да ыйлап жибермек. Бирок азыр түшүнүксүз абалда калды. Кайрат кылыңыз эне.
Мен билбедим эле мындай болгонун. Мукактанды Жамшит. Чалдын өлүмүнө куду өзү күнөөлүүдөй болуп. Жаман иш болуптур го. 19 күн болду. Эртең менен туруп сыртка чыккан, атын караганы. Кайра келип жатты. Бир аз ысытмалап калган экен. Мен чай кайнатып тамак ысыттым. 2 пияла чай ичти. Анан: "Кемпир, ушу мен болбой калдым окшойт. Коңшуларга эскертип койсоң, абышкамдын абалы жакшы эмес деп. Кантсе да даяр турушсун", деди. Айтканымдай көчөгө чыгып коңшубуз Салымбекти чакырдым. Ал келип бир аз отурду. Ошентип кеч кирди ал күнү. Таңга маал киркиреп, дем алышы кыйындап калган экен. Туруп суу бердим. Унчукпай ичимиш болду. Ошол кезде эшик түкүлдөп Салымбек кирип келди. Гүлсүн эне токтоп калды. Анан кайра сөзүн улады. Келгени жакшы болгон экен. Ошону эле күтүп тургандай байкуш абышкам үзүлүп калды. Жамшит да үн чыгарбай үңкүйүп отуруп калды. Эч качан минтип айласы кетип отурган эмес болчу. Кайдыгер башка бирөө жөнүндө баяндап жаткансыган Күлсүн кемпирди аяды. Анан кантсин бүт денесин ээлеп алган карлыкка алдырып эрки бошошкон эле. Коркунучтуу манжаларын арбайтып, күн өткөн сайын өзүнө карай жакындап келе жаткан өлүм чеңгелине аргасыз моюн сунгандан башка аргасы калбаган. Алас келгенсип ар кандай адамдын кубатын алган. Жашоодон тажатып үмүтүн үзгөн жалгыздыктын кучагына бөлөнүп калган кемпирдин сөзүн угуп отуруш Жамшит үчүн аябай эле оор болду. Коюу тамактай болуп кекиртегине такалып араң өткөн чайды эптеп ичип түгөттү. "Кел уулум, чай куюп берейин". "Рахмат эне, ичтим, рахмат". Күлсүн кемпир башка кыз табады. "Аркы берки чыгымдарын кантиңер? Акчадан кыйналбадыңызбы, эне?" деди Жамшит. "Айыл өкмөт акча бөлүп бериптир. Коңшулар да карап турбаган көрүнөт". Жамшитке карап Күлсүн кемпир көзүн ачып жумуп сүйлөп жатты. Жакшынакай кылып дасторкон жайып, элге тамак берип узаттык абышканы. Арбагы ыраазы болсун эми. Чоң кой сатып келип союшту. Экөө тең үнсүз отуруп калышты. "Эне, мен чыгайын". "Ооба уулум, бара кой". Жамшит ордунан турду. "Куран окуп коеюн. Эсимден чыгып кеткен экен", деди, кайра отуруп. Кыйратып деле билбейт эле Куран окушту. Ага караганда келинчеги жакшы окуйт. Намаз окууну үйрөнгөнү алып келген кичинекей китептен карап Жамшит да 1-2 сүрө жаттамыш болгон. Куран окуганы молдо же башка киши жок болуп калса окуп коет. Азыр да эптеп окуду. Бата кылып анан турду. Эшик ачып сыртка бет алды. Артынан Күлсүн кемпир да чыкты. Алардын доошун угуп камалып турган жеринен чабдарат акырын кишенеди. "Атты сойдурбады. Бир топ эле көшөрдүм. Болбой коюшту", деди аттын үнүн угуп. "Курулай ысырап болуп кетет дешип. Андан да көпчүлүккө каршы болуш кыйын экен. Үйдө ыйлап отурдум жылбай. Байкушумдун акыркы зыйнаты деп". Жамшит буулукту. Айгай салып өкүрүп ыйлагысы келип. Ыраазычылык билдирип жалбарган кемпирге жооп бермиш болду да дароо эле машинасынын дөңгөлөгүнүн кар тозоңун чачыратып айдап жөнөдү. Жалгыз кемпир. Сырдашаары тилсиз чабдар аты. Таң атса кечти күтүп, түн кирсе таңды күтүп күн өткөрүп жатыптыр. Мүмкүн өз ичинен өлүмүн күтүп жаткандыр. Чын да, ээн үйдө жапжалгыз калып тирүүлөй өлүк болуп жүргөндөн көрө акыретке аттанып кетүүнү туура көрүп тургандыр. Бечара кемпир ай. Аянычтуу абалын көз алдына келтирип бараткан Жамшиттин көзүнөн жаш сызылды. Жүрөгүн ошол көз жаш жибитти белем. Машинасын жол четине чыгарып токтотту. Көзүнөн ысык жаш куюлуп жатты. Руль кармагын колдоруна маңдайын жөлөп көпкө турду. Бир топто башын көтөрдү. Алаканы менен көздөрүн аарчыды. Тез үйүнө жетип Заргүлдүн сөзүн уккусу келди. Балдарын эркелетип беттеринен сүйүп, балдарынын жыттарын искегиси келди. Үйүнө киргенде балдары эми уктаганга камынып жатыптыр. "Атам келди", деп кенже кызы жүгүрүп келип кучактап калды. "Садага болоюн шириним", кыса кучактап бетинен өптү.
Жаным менин, сулуу кызым менин. Кенже кызын колуна көтөргөн бойдон чоңдорун да эркелетти. Заргүл менен кошо кирип өз ордуларына жаткырышты. Уктаганча балдардын бөлмөсүнөн чыкпады. Заргүл тамак бергени ашканага чыгып кеткен эле. Уктатып жарыкты өчүрдү. Бети колун жууп столго отурду. Бир нерсе болдубу? Сезимтал аял заты да байкап калыптыр келинчеги. Ошентсе билдирбешке тырышты. Жок, баары жакшы. Нукунун машинасынын термостаты сынган экен. Ошону жеткирип келдим Сосновкага. Мени карачы. Алдына тамак салынган табакты коюп жатып көзүнө тигилди. Анык бир нерсе болгон сага. Мени алдай албайсың. Же жаман кабар уктуңбу? Жооп бербеди. Кашык менен чынынын ичиндеги тамакты аралаштырып отура берди. Заргүл столду айланып келип Жамшиттин жанына отурду. Бир нерсе болгон болсо ачыгын айт. Жашты кыз калдыбы? Үйдөн жаман кабар келген окшойт, деп дабысынан кучактады. Жок. Аялынын суроосуна өзү чочуп кетти. Каяктагынын таап аласың да дароо. Анан эмне демек элем? Ойлонсоң өзүң, көздөрүң кызарып, капа болгондой түрүң бар. Балдарыңы да узак эркелеттиң. Мурда антпейт элең. Билесиңби, жайда күтүлбөгөн жерден иштен бошоп алдым. Ошондон бир жума мурда Петровкадагы бир абышка менен кемпирдин жалгыз атын уурдап кетишкен. Ал кургурлардын же уулу, же кызы жок экен. Тез эле таап бердик жылкысын. Жамшит баарын төкпөй чачпай айтып берди Заргүлгө. Ал да күйөөсүнүн сөзүн бузбай бир дем менен угуп отурду. Сосновкадан келе жатып кабар алып коеюн деп кире калгам. 20 күн мурда абышкасы каза болуп калыптыр. Ошого кайгыргам. Байкуш кемпир жапжалгыз калыптыр, деп үшкүрүп отуруп калды. Эми эмне кылайын дейсиң? Деди Заргүл күйөөсүнүн көзүнө тегилип. Билбейм. Келе, тамагыңды кайра жылытып берейин, муздай түшкөндүр. Ал күнү экөө тең уктай албай жатышты. Өз ойлору менен алпурушуп, Заргүл эртең менен кыздарынын курсагын тойгузуп, анан Жамшитти ойготту. Тур, тамактанып ал. Кечке тиктешип отургандан көрө Күлсүн энеге барып келебиз. Баары бир кылаарга башка жумуш жок. Жамшит ордунан атып турду. Шыпылдаган бойдон ваннага кирип жуунуп чыга калды. Чоң кыздарын үйгө калтырып, кенже кызын өздөрү менен алып жолго чыгышты. Дем алыш күнү үчүн көчөдө машина аз экен. Бат эле жетип барышты. Күлсүн эне сыртта жүргөн экен кыбырап. Үйүнүн тушуна келип токтогон машинаны карап калды. Качан Жамшит эшик ачып түшкөндө тааныды. Жаш баладай болуп жүзүн кубаныч аралады. Шагдам кыймылдап жол тарапка басып жөнөдү. Саламатсызбы эне? Жакшы эс алдыңызбы? Жамшит кемпирдин брыш менен тордолгон колдорунан бириктире кармап учурашты. Өзүң тынч аман жеттиңби үйүңө? Кечинде кабатырландым да балам. Машинанын арткы эшигин ачып түшүп жаткан Заргүл менен кызын карап калды. Күлсүн кемпир Жамшиттин келинчегин келерин ойлогондой эмес эле. Бир колу менен кызын жетелеп, бир колуна жолдогу дүкөндөн кемпирге алган таттуулар салынган баштыкты кармап келе жаткан Заргүлдү утурлай басты. Саламатсызбы эне? Кел садагын кетейин. Алардын амандашканын көрүп кичинекей ак маржан да кемпирге колун сунду. Жүрөгү элжиреген кемпир кыздын быйтыйган колун өөп, көзүнө басып алды. Жүргүлө, ичкери кирели, суукта турбай, деди Күлсүн эне. Азыр эле эртеңки күнү көзүнө көрүнбөй, кайраты качып жаткан кемпирге дем кирди. Жүгүрө басып эшикти ачты. Жамшиттер стол тегеректеп отурары менен чай көтөрүп келди. Заргүл көтөрүп келгени стол үстүнө койду. Жайбаракат сүйлөшүп, чай ичишти. Ушинтип отурам, кызым, деп Күлсүн кемпир Заргүлгө сүйлөп жатты. Жалгыздык курусун. Же таң атпайт. Таң атса кечкирбейт. Жараткан эге мени абышка менен кошо албаптыр. Минтип тирүү болуп элге кошулбай, өлүк болуп мазарда жатпай сандалып жүрөм. Жоолугунун учу менен көзүнөн сызылган алсыз жашын сүртүп койду. Жаш келин маалымда купуя тилек кылат элем. Күйөөм менен өз үйүбүздө ынтымак жашасак, балдарыбыз көп болсо деп. Аттиң, бала бербеди бизге. Балаң болбосо дүйнөнүн калган жыргалы бир тыйынга арзыбайт турбайбы?
Эч кимге пайдасыз отоо чөптөй болуп, өскөн жерде кургап жок болот экенсиң. Абышкамыго мен жоктоп күндө эртең менен кошок кошуп ыйлайм. Ал эми мен өлсөм ким эстейт? Же туугандан айтпаптыр мага. Эмнеден жаздым экен Кудайыма? Кушактап ыйлаган кемпирди кантип жубатаарды билбеди экөө тең. Не демек? Кайсы сөз күүсүн кемпирдин тарткан азабына аралчы болот? Деги эле ошондой көңүл жубатаар сөз барбы бул жарык дүйнөдө? Кемпирдин абалы Заргүл менен Жамшит экөөнүн тең зээнин кейитти. Чоң эне, ыйлабаңыз. Үчөө селт этип ак маржанды карашты. Кемпирдин кемселинен тарткылап жаткан экен. Көздөрү кемпирге тигилген. Ыйлабаңыз, чоң эне. Укпай калды дегенсип ак маржан сөзүн кайра кайталады. Жаш чайган көзүн арчып күлсүн кемпир жылмайды. Ананып кетейин бериштем. Макул ыйлабайм. Ыйлабай калсын чоң энең. Чоң эне деген тилиңен сенин, деп ак маржанды бооруна басып жалбарды. Болду эми, такыр ыйлабаймын. Жөө тумандай болуп жүрөк сыккан ортодогу ыңгайсыздыкты бала тили таркатты. Эч кимге кереги жок калдым деген ойдо жанчылып жүргөн кемпирдин жан дүйнөсү агара түштү. Ичинен ушул убакыт такыр өтпөс экен деди. Үйүн толтуруп турган 3 инсан такыр эле жанынан кетпей коюшун каалады. Нурманбет абанын кыркын белгилегендирсиңер. Жамшит кемпирге кайрылды. Азыр бат эле өткөрүп жатышат. Ким белгилемек эле балам? Мен аядыбы, суукта дагы бир күн кыйналбайлы дешип, же чындап эле азыр ушундай болуп калдыбы? Каалаган күнү жыт чыгарып Куран окуп койсо болот деп жаназа окуган молда айтты. Мен эмне демек элем? 40 күн санап Куран окуп коем, өзүм болсо да. Сырттан дүпүрөгөн дабышы угулуп, кыйч этип эшик ачылды. Бир колуна баштык көтөрүп коңшусу Салымбек кирип келди. Саламатсыңарбы? Деп Кыдыр ата тиктеди. О, кел, Салымбек. Күлсүн эне ордунан туруп учурашты. Бала бакыраң аманбы? Олтурабыз үйдө баарыбыз. Жамшиттер менен учурашып жатып жооп берди. Неберелер тумоолоп, ошолор менен убарабыз. Макмал тамак жасап, сизге да берип кел дегенден келдим. Өмүрлүү болсун. Салымбек берген идишти стол үстүнө коюп жатып Күлсүн эне ыраазычылык билдирди. Мени эстегениңерге рахмат айланайын. Жарым сааттай отуруп Салымбек үйүнө кетти. Алгач тааныбады Жамшитти. Жайында чабдарат уурдалганда коңшулар менен да маектешкен болчу. Салымбектин эсинен чыгып кеткен экен. Ал эми Жамшит аны киргенде эле тааныган. Эс тутуму өтө жогору эле. Көргөн уккан нерсесин эсинен чыгарбайт такыр. Анысынын пайдасы көп дейди. Бирок жаман жагы да бар. Турмушундагы болуп өткөн кээ бир окуяларды, айтылган туура эмес сөздөрдү унуткусу келет. Ал жагымсыз элестер бүт кийимдин ичинде калган жүгөрүнүн данына окшоп, басканда бутуңду ооруткандай убайга салат. Ич күптү кылып көңүлүн оорутат. Ал эми жакшы күндөрдү канчалык эстесең, ошончолук көп рахат алаарыңа шек жок. Ошондой де. Көзүмө жылуу учурадың, а бирок эстей албай койдум эле, деп Салымбек бакылдады. Биздин үйгө да конок болуп кеткиле. Арт жактагы үй биздики. Кайтканда жол ката үнсүз келишти. Кар жаап баштаган экен кайрадан. Машинанын курч жана көгүш жарыгы алда канча жерге жетип, бардык нерсени даана көргөзүп жатты. Нурга чагылышкан аппак кар ан сайын кооз болуп жылтырап, асмандагы жылдыздардын күкүмүн бирөө атайлап кар үстүнө сээп салгандай сезилет. Ары бери жүргөн машиналар, учурган жолдогу жеңил карлар айланып бийлеп жаткан ак көйлөк кийген селкилерди элестетет. Көгүлтүр жарык чачкан магнитоладан Ордос сахнанын аткаруусундагы мукамдуу күүлөр жаңырууда. Бишкек-Кара-Балта жолу ремонт болуп жаткан үчүн өтө эле жай баратышты. Бир калыпта, бирин-бири ээрчип. Маңдайкы айнеке жааган сейрек кар дароо эле эрип, шашкан бойдон ылдый кар аягат. Салон ичи күпүлдөп ысып, сырттагы сууктун дайынын да билдиргидей эмес. Дабышын бир аз азайтчы, деди Заргул күйөөсүнө. Айта турган кебим бар сага. Унчукпай музыка үнүн азайтты. Жамшит, кааласаң, Күлсүн энени үйгө алып келип алабыз. Чындап эле айтып жатасыңбы? Жамшит таң калуу менен сурады.
келинчегинин жообун күтүп жашкан жок. Тескерисинче терең ойлонуп, анан жооп берүүсүн каалап турду. Ырас, үйгө жеткенде өзү ушул сөздү козгоону ойлоп бараткан. Кантип айтып жеткире алам деп пушайман болуп. Анан эмне? Тамашалап жатат дейсиңби? Заргүл таарынгандай үн катты. Мен деле мерез адам эмесмин го. Сенин көздөрүңдү көрдүм. Мээрим, аяныч, боорукелик менен толуп турат. Сыртыңдан билиндирбейм дегениң менен азыр айткан сунушума сүйүнүп жатканыңды сезип турам. Ооба, туура таптың. Жамшиттин үнү киркиреп чыкты. Таң калып жатасың да сен. Кантип эле кечээ пара алып, калп айтып, же бирөөнү коркутуп акча алганды жакшы көргөн Жамшит таптакыр тескери жагына өзгөрдү деп. Жашоомдо чоң өзгөрүү болду. Аның туура. Ошол өзгөрүүгө себепчи ушул кемпир жана анын берген 300 сом акчасы. Жамшит токтоп калды. Күйөөсүнүн ой учугу бузулбасын деп Заргүл унчукпады. Кемсинип, берерге ошол аз акчасынан башка эч нерсе таппай, албасам ыйлап жиберүүчүдөй болгон Күлсүн эненин ошол күнкү элеси куду бүгүн болуп өткөндөй көз алдымда. Акча катары эсептебеген ошол 300 сом акча мен үчүн аябай оор болду. Милициядагы ишимден ансыз да жадап бараткам. Үйгө баратып ант ичтим. Экинчи пара алсам арам болсун деп. Ал акчаны иштетпедим. Турат Белекке берген кол сааттын кутусунун ичинде. Өзүмө берген убаданы эстетип турсун дедим. Байкуш кемпир. Сени аябай жакшы көрөт экен. Бир эле сени издеп келчү экенсиң айтуусуна караганда. Анан ойлондум да. Бизге оорчулугу деле тийгидей эмес. 2 кабат үйүңдүн бөлмөлөрү куру бекер эле жылып жатат. Боп-бош болуп. Кудайга шүгүр. Экөөбүздүн тең жакшы маяналуу жумушубуз бар. Кемпирдин өзүнө алган пенсиясы деле жетет. Албетте сөз анда эмес дечи. Бирок айтып койгон жакшы го. Бая бизди кетиргиси келбей, жаш баладай кыйылганын көрүп, өзүм да боорум ооруду аябай. Канча өмүрү калды, аны бир Кудай билет. Ошол калган өмүрүн аз болсо да кыйналбай, жакшы өткөрүшүнө себеп болуп калалы. Бир жумадан кийин кечинде Жамшит Салымбектин үйүнүн тушуна машинасын токтотту. Сыртта жүргөн өспүрүм балага чакырып коюусун айтты. Чоң өтүк кийип алып кар күрөп жүргөн ал терезеден эле жаңсап атасын чакырды. Өзүнө жумуштап келгенин угуп, Салымбек үйүнө жетелеп кирди. Жапалдаш бойлуу, эткел аялы бар экен. Дароо эле чай койду. Жамшит сөздү эмнеден баштаарын билбей туруп калды. Кош, иним. Эмне жумуш менен келдиң? Деди. Ичиндеги кызыгуусу күч алып. Кеч келсең, анын үстүнө милисасың. Ар нерсени түкшүмөлдөп чоочойт экенсиң. Рас айтасыз. Бирөөнүн үйүнө кеч барган жакшы эмес. Күндүзү үйдө болбой калалы деп атайы кечинде келдим. Кечирип коюңуз. Эч нерсе эмес. Жөнү жок бирөөнү бирөө издеп келбейт. Катышы болбогон соң. Айтчу кебимди айт, иним, деди Салымбек чай сунуп жатып. Тынччылык болсо эле болду. Мен Күлсүн эне менен Нурманбет аба жөнүндө сурайын дегем. Тууган уругу барбы? Болсо эмне үчүн карабай койду буларды? Балалуу болушпай калганы тууралуу айтышкан болчу мага. Калган жашоосу тууралуу билбейм. Ошону сурагым келген. Кантсе да кошуна жашап, сиз көбүрөөк билсеңиз керек. Алыскы туугандан жакынкы коңшу дейт. Салымбек бир саамга унчукпай ойлонуп калды. Анан оор күрсүнүп алып сөзүн баштады. Мен эс тарткандан бери эле коңшу турабыз. Нурманбет аба жашында колхозду иштечү. Ал жерде союз таркагыча эмгектенди. Бензовоз минип талаада жер айдаган тракторлорго күйүүчү май жеткизет эле. Кыш келгенде бүт айыл идиштерин көтөрүп үйүнө барат. Керосин алып келгени. Мешти тутандыраарда кебездем алып жандырсаң от тезирээк күйөт. Кагаз тыгып үйлөгөндөн кутуласың. Такыр акча алчу эмес адамдардан. Чоң темир бочканы көргөзүп, керегинче куюп ала бер деп коет эле. Күлсүн эне мугалим болуп иштеди. Мени да окуткан 2 жылдай. Өз жумушун сүйгөн, өтө кесипкөй болгон экен азыр ойлоп көрсөм. Сабак өтүп жатканда ушунчалык сонун түшүндүрүп айтып берет эле. Китептеги айтып жаткан окуяларга кудум өзүбүз аралашып жүргөндөй сезим калтырчу. Кийин биз үйлөндүк, бала чакалуу болдук. Биздин балдарды окутту. Өздөрү бала көрүшпөдү. Жай мезгилинде жок болуп кетишчү. Атамдар айтып калат эле.
баланча жакка доктурга кетишиптир көрүнгөнү деп. Бара бара анысы да токтоду. Үмүттөрү үзүлдү окшойт. Пенсияга чыккандан 1 жыл өтүп апамдын көзү өттү. Ага чейин апам менен Күлсүн эне бири-бирине тынбай каттап турушчу. Негизи ынтымак коңшу болдук. Атамда бир жакка айылчылап кеткенде бизди ошолорго калтырышат. Байкуштар балага деп таркабаган мээримин бизге төгөт. Колубузга кочуштап кант, момпосуй салат. Ар түрдүү жомокторду айтып берет. Биз аскерден келгенде бир эркек бала багып алышкан экен. Аны колунан түшүрбөй бакты. Бирин коюп бири көтөрөт. Бой жетип калган мезгилде өз энеси менен туугандарын таап кетип калды. Аябай эле оор тийди экөөнө. Таакыр көргөн эмес элем, ошондо көрдүм Нурманбет абамдын ичкенин. Атамы чакырып алып 2 күн арак ичти. Болду. Ошо күндөн баштап Күлсүн эненин биздикине келиши азайды. Анын үстүнө апамда 1 жылдай ооруп көз өтүп кетти. Там аркасына чыгып жер тырмалаганда же коро тазалаганды эле көрбөсөк, мурдагыдай катышпай калдык. Тууган уругу жок бекен экөөнүн тең? Жамшит чыдай албай сурады. Нурманбет аба томолой жетим болгон экен. Балдар үйүндө чоңоюп, кийин айдоочулукка окуптур. Күлсүн эне айтышына караганда токтогул тараптан болот. Бирок бычакка сап болчу туугандары деле жоктойго, болбосо ара чолодо Бишкекке жумуштап келсе кирип турушмакта. Бир инисинин уулу кээде келип жүрчү. Аны да жылкысын уурдаганга катышы бар дебедимби? Айтчы эми, ушундай карып калган эжеси менен жездесин какшаткан айбанды кантип тууган дейсиң? Салымбек чай урттады. Сүйлөп тамагы кургады окшойт. Ошол учурда жанына аялы отуруп калды. Колун кичинекей сүлгүгө аарчып сөзгө аралашты. Балалуу үй базар, баласыз үй маза деп бекеринен айтылбаган экен, деди кейиштүү. Мурда абышкасы бар үчүн билинбейт эле. Азыр соксоюп, көчкөн журтта жалгыз калган жетим козу сымал. Биздикине эле кирип алыңыз, өзүңүз жалгыз отура бербей десем. Кой кызым, силерге да оорчулугум тийбизбей, ушул жаман үйүмдө эле отурам. Неберелериңе катуураак сүйлөсөң, өзүм алып кыйнала берем. Рахмат айланайын. Андан көрө күндө эртең менен келип менден кабар алып тургула. Өлүп калсам, эч ким көрбөй калып жата бербейин, деп көнбөй койду. Үчөө чын дилден аяп, Күлсүн энеге боор оруп отурушту. Башка бирөөнүн кейиштүү тагдырынын мисалында гана өз бактыңын, жашооңун, үй бүлөңүн кадырын билет окшобойсуңбу? Жамшит көпкө созбоюн деди. Салымбектин зайыбын айткан кебинен соң Заргул экөөнүн чечими эң туура болгонун аңдады. Салымбек байке, жеңе, эми жашырбастан ачыгын айтайын. Биз келинчегим экөөбүз кеңешип, Күлсүн энени үйгө алып барууну чечтик. Баягы күнү келип кеткенден бери Заргул кабатырланат. Жалгыз кантип атат экен деп. Көк жарда 2 кабаттуу үйүбүз бар. Бөлмөлөр тура-таңкырап. Жашоомдо канча айып иш кылдым, эми мен да жаратканга жага турган жумуш кылгым келди. Өзүмдү апамдай эле көрүп калдым. Менин апам да инсульттан каза болуп калган. Байкуш кемпирдин калган өмүрү аз болсо да көңүлдүүрөөк жана жеңил өтүшүнө себепчи болгусу келди. Бир дем менен токтобой айтып салды ушул сөздүн баарын. Салымбек менен Зайыбы унчукпай тыңдашты. Жамшит сөзүн бүткөндөн кийин бир топко үнсүз отурушту үчөө. Бара келде, иним. Келгениңди эле сезген элем, жөн келбегениңди, деди Салымбек. Маселе кемпир көнөбү, же жокпу, ошондо. Айтпадымбы бая? Биздикине чакырганыбызды, келбей койгон. Менимче Күлсүн энени аяп, боор оруп чакырган үчүн сунушубуздан баш тартты окшойт, деди Салымбектин аялы. Азыр бир чети бала көрбөй калганына ыза болуп, экинчиден абышкасынан ажыраганга аябай эле капа болуп жүрөт. Ошондуктан кемпир шындап жакшы көргөн адамынын үйүнө эле барбаса, башка бизге окшоп тили учунан айткан кишинин үйүнө барбайт. Ачыгын айтып туура сүйлөгөн аял экен деп Жамшиттин ичи жылып калды. Кээ бир адамдар көзгө комсоо көрүнүп, сүйлөгөнү орой болгону менен аябай чынчыл жана туура сөздүү болот. Бул үйдүн ургаачысы ошондой экен. Келгенден бери дүңкүлдөп, үнсөзсүз дасторкон жайып жаткан эле. Ал тургай башында келгенимди жактырбай жатат деп ойлоп Жамшит бир аз ыңгайсызданып калган. Эгер алып кеткиңер келген болсо, дагы бир кеңешип, терең ойлонуп алсаңар жакшы болмок.
Анткени өмүр бою мугалим болуп иштеди. Алдындагы киши эмнени ойлоп атканын көзүнөн эле байкап коет. Баккан баласы кетип калганда жаш эле. Көтөрдү, чыдап. Баргандан кийин жактырбай атканыңарды билсе, анда анык өлгөнү ошол. Өксүк өзүн алат дейт. Биз да короодо балдарды тилдегенден тартынабыз, укса оор тийбесин деп. Салымбектин аялынын сөзүндө да жан бар болчу. Алмаштырып же саты ийгидей буюм, же үйдөгү жандык эмес адам баласы. Анын үстүнө жаш бала эмес, өзүнө жараша мүнөзү, кыялы бар. Түптөлүп калган көз карашы, көнүп алган тартиби бар. Бүгүнгө мейли, ден соолугу бекем, жүрүшү чыйрак. Эртеги ооруп төшөктө жатып калса ким карайт? Тамак бериш керек, алдын тазалап жуундуруш керек. Азыр эле түркүн түстөгү жаркын кыялдар өз өңүн жоготуп бозоро түштү. Бул тууралуу ойлонушпаптыр. Албетте, ар ишти жакшы жагынан кароо адам баласынын көнгөн адаты. Бирок ошол эле учурда жаман жагында ойлонуштура жүрмөк лазым го. Биз үйдө келинчегим экөөбүз дагы бир акылдашып көрөбүз, деди Жамшит. Туура айтасыз, жеңе. Ар иштин жеңил жана оор тарабы болот. Ошентсе да келип силер менен сүйлөшүп кетишим зарыл болчу. Анткени Салымбек байкени гана тааныйт элем. Кантсе да канча жылдан бери коңшу турасыңар. Эч ким булардын сырын силерче билбесе керек. Ооба да, деди баятан бери унчукпай отурган Салымбек. Дагы жарым саат аңгемелешип отурушту. Сөзү кызып калган Салымбек баарын төкпөй чачпай айтып берди. Жамшит иним, деди Салымбек. Жамшит машинасына отураарда. Аябагандай чоң жана оор ишке белсенип алыпсың. Мындай нерсе ар бир адамдын эле колунан келе бербейт. Кылганыбыз өзүбүз үчүн болсо да, ниетибиз башка бирөөгө жакшылык жасоо. Андыктан баштаган жумушуңдун аягына чык. Албетте, Салымбек байке, жакшы калыңыз. Мейли эми, жакшы жетип ал. Түн бир окумда жетти үйүнө. Баары уктап калышыптыр. Кыздар уктаган бөлмөгө кирди. Отунчусу ачынып калган экен, кымтылап жаап койду. Кичинекей ак маржандын чачынан жыттады эңкейип. Эртең менен чай үстүндө Заргул экөө сүйлөштү. Салымбек менен аялынын сөздөрүн айтып берди. Туура эле айтыптыр, деди Заргул. Жамшит сөзүн бүткөндөн соң. Алдын ала эскертип коелу десе керек. Өзүң эмне деген ойдо калдың? Мен ошол эле пикирдемин. Кайтыш жок. Сенин да оюңду угайын деп жатам да. Заргул колундагы чайын столго коюп, эки муштуму менен ээлин такады. Тамагын ичип жаткан кыздардын тиктеген бойдон катты. Жамшит да унчукпай тиктеп калды. Бардык нерсени акылга калчай берүү да кээде ишке кедерги болот. Бир топтон кийин Заргул сөз баштады. Сөз бар го, ойчул ойлонгуча той келчи кырашат деген. Бул иш пайда зыянын эсептей турган иш эмес. Же жакшы, же жаман таасир тиет деп коркуунун өзү орунсуз. Сен Күлсүн энени сооп жумуш жасайын деп, жалгыз калганына бооруң ооруп алып келген турасың. Раматылык апаңа көргөзө албай калган урматыңды, сүйүүңдү көргөзгүң келип алып келгиң келди. Мен баарын билип турам. Жамшит унчукпады. Келинчегинин айткан кебинин баары туура болчу. Алгач атамдын үйүнө барып келебиз. Болду эми, таарынычыңды унут. Барып кечирим сура, эгер кечирсе. Эртең эле бирөө айтат. Жаштайынан өстүрүп чоңойткон өзүнүн атасын сыйлаштын ордуна каяктагы бир кемпирди багып алыптыр деп. Атасын эстеп ан сайын башы шылкыйды. 4 жылдан бери барбай жүрөт. Саратандын мээ куйкалаган ысык күндөрү бир жумага балдарды Заргулга кошуп жөнөтөт. Өзү жумушунан көптүгүнө шылтап барбайт. Айтарым, сен деп ап келдик деп кийин ачууланып жүрбө. Ошондуктан азыр баарын ачык чечип алалы. Бирдеме болуп нокастап калса мээнетине чыдашыбыз керек, деп Жамшит башын көтөрдү. Билесиң, дүйнөдө эң кымбатым балдарым жана сен. Күлсүн эненин айынан силерге жаман көрүнгүм келбей турат. Жамшит, эми кеч артка кайтканы. Сага макул деп, али бол элек окуядан качып кемпирди алып келбей койсок, мен өзүмдү кечирбейм. Заргул табышмактуу жылмайып Жамшитке тигилди. Бир нерсе айтайынбы сага? Айтчы. Кечээ УЗИге түшкөм. Боюмда бар экен. Жамшит сөз айта албай демип туруп калды. Анан ордунан туруп келип Заргулду кучактады. Алтыным менен. Башка сөз айтпады.
Айтайын дегенинин баарын ошол эки сөздүн ичине батырганын Заргүл сезди. Бул жөндөн жөн эле болгон жок. Сенин жакшы ниетиңдин акысына жараткандын бизге берген белеги. Кийинки ишемби күнү Токтогулга барып келебиз. Өзгөрүүнү алгач өзүбүздөн баштайбыз. Биротоло Гүлсүнене тууралуу атам менен да акылдашып көрөсүң. Ушул 5 күндүн өтүшү аябай узак сезилди. Чоңоюп калган кыздары деле күн эсептеп жатышты. Чоң атамдын үйүнө барабыз, жылгаяк тээп келебиз дешип. Жамшит ошондо гана түшүндү, өзүнүн текеберлиги, чот пейилинин айынан кыздары менен атасын канчалаган бактылуу минуталардан айрыганын. Ишемби күнү таңга маал Токтогулга карай жол алышты. Түшкө калбай жетип барышты. Айыл кыйла өзгөрүптүр. Дээрлик баары жол тарабын тосуп, калдайган темир дарбазаларды орнотушуптур. Өзүлөрүнүн үйүнө машинаны буруп кирди. Сыртта бир топ адам күтүп турган экен. Таекеси Төрөбек, инилери алдыда турат. Артында атасы, туугандары менен тизилип. Туура атасынын алдына келип токтоду. Машинанын ачкычын сууруп алып, эшикти ачып сыртка чыкканча бүтүн бир кылым өтүп кеткендей сезилди. Денеси ысып, башы лакылдап чыкты. «О, келгиле!» деди атасы эч нерсе болбогондой. «Эртеден бери күтүп турабыз жол карап». Кучагын жайып, Жамшитти бооруна кысты. Артынан туугандары учурашты. Неберелерин бирин коюп бирин көтөргөн атасы жетине албай карсылдап күлүп жатты. Аялдар келишти анан. Инилеринин келинчектери, Зуура чоң апасы, Төрөбектин аялы Айнур таажеңеси жүрөт. Келиндер ыйбаа менен аралыктан учурашса, таажеңеси туура келип эле колдон кармап силкти. «Ой, барсыңбы деги? Же үйгө келчү жолду унутуп койдуңбу? Келе, бетиңден өөп коеюн». Заргүлда турган адамдар менен текши учурашып, анан тобун бузбай үйгө киришти. Мейман күтчү бөлмөгө кенен кылып дасторкон жайышыптыр. Өзгөчө конок келе тургандай даярданышкан экен. Канча жылдан бери келбей, сагына түшкөн жүздөр маңдайында тизилип, көзүнө ан сайын жылуу, ан сайын кымбат сезилди. Ал күнү түн бир окумга дейре сүйлөшүп отурушту. Жамшит келбей калган 4 жыл ичинде кандай жаңылыктар болду? Ошолордун баарын тизмелеп айтып чыгышты туугандары. Атасы кээ деле сөз кошуп койгону болбосо, көбүнесе унчукпай баш ийип отурду. Дагы деле тарабай отурмак беле ким билсин? Төрөбек эртеси күнкүгө Жамшитти коноктойм, эс алсын деп атып дасторконго бата кылдырды. Конокторду узатып келгиче төшөк салып коюшкан экен. Чарчап турган Жамшит дароо эле чечинип жатты. Пактасы калың кылып салынган салмактуу көрпө денесин ороп, апасынын колу жыттанды. Мурдуна такап искеп алды жытын. Аркы бөлмөдөгү меште күйүп жаткан жыгач отун тарсылдап, түтүнү күбүлдөп дубалдын ичиндеги чарчы жолу аркылуу көккө умтулууда. Шаардыктар үшүп калбасын деп атасы отту аябай жактырды. Беттери албырып ысыган кыздары ары-бери чуркап жатышат окшойт. Заргүлдүн «Болду эми, жаткыла чуркабай» деп ачууланган үнү угулуп жатты. Эшик ачылып, атасы кирди. Сырткы кийимдерин чечип, төшөгүнүн жанына бөктөп койду. Жамынчысынын четин кайрып ачып коюп жатпастан бир топко чейин балтырлары менен тизесин ушалып отурду. Байкуш атасы кары түшүптүр. Баягы чың денелүү, томпойгон булчуңдары кийиминин сыртынан билинип турчу Төлө мырза жок. Терилери бошошуп, көздөрү шишип калыптыр. Аяды атасын. «Ата, бутуңуз ооруп жатабы?» Жаткан жеринен башын көтөрдү. «Карлыкта уулум. 65ден аштым. Муундар ооруй турган куракка келдик окшойт. Күздөн баштап талып ооруй турган өнөр тапты го». Ата менен бала дагы бир аз үнсүз туруп калышты. «Бишкекке доктурга көргөзөйүн. Атайын колуңузду бошотуп барыңыз. Тааныш дарыгер балдар бар, текшеришсин. Азыртан алдын алсаңыз жакшы болот го дейм», деди Жамшит. «Рахмат балам. Ошентет окшойм. Кышта кайсы жумуш болмок эле, кол бошобойт дегидей». Бая дасторкон үстүндө адам көп үчүн ортодогу чыңалуу билинбей аткан. Сөздү эмнеден баштаар экенмин деп Жамшит да ойлонуп жаткан болчу. Сүйлөшкөнү шылтоо табылып калганына экөө тең ичинен кымылдап сүйүнүштү. Жамшит ордунан козголуп төшөгүнө отурду. Ушул азыр атасынан кечирим суроо үчүн эң ыңгайлуу учур келгенин сезди. Кудум колго түшкөн кылмышкер өз айыбын мойнуна алып жаткан сымал башын жерге салып, атасынын жүзүнө тигиле албай, кекиртегине такалган сөздөрүн күчүркөнүү менен айта баштады.
Ата, мүмкүн чындап апамдын элесин кыя албай катуу сүйлөдүмбү? Же ачуу таттуу башыман өтпөй жаштык кылып айттымбы? Айтоор мени кечириңиз. Билип турам, сиздин көңүлүңүздү катуу оорутканымы. 4 жылдан бери ойлонуп, кантсем экен деп кыйналдым. Мурда эле келсем болмок. Баягы текеберчилигим жол бербеди. Оюмда сизди ката кылыпмын. Мени кечирип кой уулум, деп телефон чалат дедим. Акырын башын көтөрүп атасына тигилди. Эки тизесин мыжыгып, бүкүрөйгөн бойдон отурган экен. Көздөрү жашылданып калыптыр. Балам-ай, кайдагы таарынычты айтасың? Кашайып калбаймынбы мен, өз канымдан жаралган балдарыма таарынсам? Төлө мырза колун тизесинен алып жаагын салады. Сени таарынычы жазылганда келе деп туруп алдым да. Эмесе качан эле бармакмын. Болду. Ал жөнүндө ойлонбой каралдым. Атасы экөөнүн жүрөк өйгөн маселеси мынчалык оңой чечилет деп ойлобогон эле. Көнбөсө тайекеси менен абасын ортого салам деп жаткан. Атасы болсо экөөнүн ортосунан эч кандай жаман сөз өтпөгөндөй, ошондогу жан кейиткен кептер айтылбагандай бейкапар отурат. Уулум, Ашырканды курулай күнөөлөп жаман көрбө. Ал байкуштун эч кандай айыбы жок бул жерде. Ансыз деле менин айыман ата бала бири-бири менен тескери болду деп кыйналып жүрөт. Кечээ сенин келишиңден алдым үйүнө чоң уулунун үйүнө кеткен. Көзүнө чалдыкпай турайын, көрсө дагы ачуусу келет деп ойлогонго. Акмак экенмин. Дагы деле эч нерсени түшүнбөгөн дөдөй экенмин. Өзүн өзү тилдеп алды. Кабатыр албаңыз. Эртең Заргул экөөбүз барып алып келебиз үйгө. Ошент. Эртеси күнү уйкудан көзүн ача электе Төрөбек тайекеси келиптир. Кечээ жутканы жакшы таркай элек окшойт. Эч кимди сөз айттыра койбой бакылдап сүйлөп, туура эле Жамшит жаткан бөлмөгө кирип барды. Ой, жээним, бу сен уктаганы келдиңби я? Бишкегиңе барып алып уктай бересиң. Өзүм өскөн үйдө уйку каңгыча жаткым келди да, тайеке. Жамшит тиштерин кашкайта күлүп ордунан турду. Сизге оңой. Эртең барам деген жумушуңуз жок. Биз маалында иштей турганды иштеп койгонбуз. Анда сен шымы жок ойноп жүргөн чыт курсак элең. Же унутуп калдыңбы? Эсимде эмей. Эмесе мындай. Эми бир аз жоошуп сүйлөдү. Тамакты биздикинен жейбиз. Кой сойдурбадым. Жаш этти жебей жүрүпсүңбү? Сүрсүтүп койгон жылкынын эти менен чучук бар эле. Ошону салдырып койгом таңга маал. Айнур дайынданып карап отурат. Батыраак жүрө койгула баарың. Төлө мырза бүтүрө турган жумушу бар экенин шылтап барбады. Анысы чындап эле бар жумушпу, же уулум кененирээк конок болуп келишин кааладыбы, кыскасы караманча баш тартып көнбөй койду. Шум Төрөбек ага да сөз тапты. Туура кылдыңыз жезде, эмесе жилик талашып турмаксыз да. Коңшу эле көчөдө жашачу. Андыктан машинаны жүргүзүп отурбай эле жөө барууну чечишти. Инилеринин балдары менен жарышкан Жамшиттин кичүү кыздары булардан бир кыйла алдыга озуп кетти. Улуу кызы менен Заргүл артта калышыптыр. Жээним, мен айтсам боло берет. Уулдуу болоюн деген ой барбы? Деди Төрөбек, башын артка буруп. Заргүл угуп калбасын деди окшойт. Ой, бар деңизчи, кантип эле болбосун? Жылмайып жооп берди Жамшит. Аракет кылып жатабыз. Кол менен жасап ала албагандан соң оор нерсе экен да бул маселе. А сен башка аялдан туудурбайсыңбы? Азыр эмне көп? Башы бош келин көп. Жамшит кара күчкө каткырып күлдү. Койсоңузчу, тайке. Кайдагын айтасыз да, деди токтогондон кийин. Али жаш келиниңиз. Төрөгөнгө өзүнүн да мүмкүнчүлүгү жетет. Төрөбек купшуңдап анткенине болбоду. Бир досумдун күйөөдөн ажырашкан кызы бар. Сен айтсам экинчи тургай үчүнчү катын кылсаң да берет. Ойлонуп көр. Үйүнө жеткиче бирдемелерди айтып күлүп асышты. Сыртынан күлмүш болгону менен Жамшиттин ичи түйүлүп, суук сезимдин туткунунда барды. Уулдуу болобузбу же дагы кыз төрөп калабы деген ой көптөн бери мээсин оорутуп жүргөн. Жайдаңдаган Айнур тайэжеңесин көрүп, ошондо гана кирдей түшкөн көңүлү ачылды. Тайекесинин үйүндө конок болуп келишти. Тамашакөй, анан шайыр киши эле Төрөбек. Убакыттын кандай өткөнү билинбей 6 саат өтүп кетиптир. Жей албай калган эт чучукту, дасторкон үстүндөгү мөмө жемишти, шириндиктерди Айнур көнбөстөн баштыктарга салып берди.
Шаарда жашап жумуруңар кичирейип кетиптир. Эртең деле күн бар. Апарып муздаткычка салып койсоңор тура берет. Тайкең өзү Заргүл экөөң жегенди жалгыз отуруп жейт. Өзүң деле кем сукпойсуң го менден. Бирөө конокко чакырса, аялың жок экен деп калды. Каткырган төрөлөк жубайына тигилди. Кой кемпир, жең калган сырыбызды билбей эле калсын. Минтип кыздары бой жетип калды. Тамакты көп жейт экен деп той кылса айтпай коет. Баары шарактап күлүп жиберишти. Айнур жеңеси айткан сөздү капарына да алган жок. Канча жылдан бери төрөлөктүн туздуу азилдерине кулагы жедеп бышып бүткөн. Оң келип калса эрин өзү да чыңчы өтөт. Үйгө келери менен машинасын оталдырды. Заргүл болсо каяка дегенсип суроолуу тиктеп калды. Барып, апамды алып келели, деди Жамшит сыр бербей. Кечинде атама убада бердим эле, өзүм алып келем деп. Жүр сен дагы. Үйү кайда экенин билесиңби? Кара тектирде эле экен. Чоң уулунун үйүндө. Атам айтты. Сураштырып таап алам. Атасы айткан жерден бурулушту. Дөңдүн боорундагы жол менен кыялап жүрүп, үстүдөгү түзөңгө чыгышты. Ондон ашуун үй бар экен. Сүрөттөп бергени менен оңой эле таап алды. Жаңы салынган үй көрүнөт. Айланасы али тосуп элек. Туура эле эшик алдына айдап барды. Алгач уулу чыкты. Жамшиттен 10-12 жаш кичүүдөй. Артынан Ашыркан апасы, келини чыкты. Келиндин колундагы табакта нан, сары май менен бал куюлган аппак чыныгар бар. Келиңиздер, деп уулу Жамшиттер менен учурашты. Баягы жиндеп келип атасы менен жаңжалдашууда көзүнө бир илешкени болбосо, өгөй энесин такыр көргөн эмес болчу. Ак жүздүү, бойлуу аял экен. Тырышсыз маңдайы, күлүңдөп турган көздөрү шайыр мүнөз, боорукер аял экенин билдирип турат. Арыбаңыз апа, деди Жамшит озунуп. Жакшы отурасыздарбы? Келгиле, кыйналбай таап келдиңерби? Деп жылуу жылмайып алик алды Ашыркан. Жамшиттин апа дегени көңүлүн бошоттуруп жиберди окшоду. Заргүл менен көрүшүп жаткан учурда көзү дароо жашылдана түшкөнүн байкады. Ал жерде 2 сааттай отурушту. Шашпай отурушуп тамактанышты. Куру кол келгиси келбей дүкөндөн алган таттууларды балдарга карматышты. Сыртка чыкканда күн ыясына батып, караңгы кере баштаган экен. Жарым саат өтпөй үйүнө келип келишти. Кечиктиңер го бу, деди Төлө мырза. Жолуңарды карап көз талыды. Ана келет, мына келет деп отуруп. Куштарбектин келинчеги тамак кылган экен. Таштап кетсек болбой калат деп чай ичип келдик. Кечке конок болуп чарчаган Жамшит жылуу бөлмөгө кирери менен уйкусу келип, көзү ирмеле баштады. Аны байкаган Заргүл кичүү абысынына айтып жай салдырды. Өзү күйөөсүн жеңинен тарткылап ойготту. Көзүн ушалап бир топко отурду. Теңселип ордунан туруп барып, шылк этип салган төшөккө кулады. Төлө мырза Ашыркан менен Заргүл үшөө түн бир окумга чейин сүйлөшүштү. Көп сөздөр айтылды. Эртең мененки тамактан кийин бөлмөдө Жамшит атасы экөө эле калды. Ата, кеңеше турган бир маселе пайда болду менде. Ошону сиз менен акылдашайын деген элем. Тынччылык эле жумушпу, иши кылып? Ооба ата. Айтам да, тынччылык иш болсо эле болгону. Жамшит Нурманбет абанын жылкысы жоголгон күндөн баштап өзү Салымбектин үйүнө келгенге чейинки болуп өткөн окуяны толугу менен атасына айтып берди. Төлө мырза да былк этпей угуп отурду. Жашоо ушундай да уулум, деди. Жамшит токтоп калгандан соң. Ар түрдүү тагдыр, ар кандай турмуш кечирет экен адам баласы. Ушуну ойлоп баш катты. Ойлонбойм десем эстен чыкпай койду. Алып кетейин десем дагы кандай болуп кетет деп ушуга акылым жетпей турат. Уулум, баятан бери айткан сөзүңү угуп, мындай ойго келдим. Ушул ишти көздөгөнүңдүн өзү сени бирөөнүн айткан акылына муктаж болбой калганыңды билдирет. Апаң тирүү болуп ушул ниетимди билсе кубанычтан көзүнө жаш алмак. Төлө мырза өзү да көз учугуна топтолгон жашты бармагы менен сүрттү. Макул десе алып кет үйүңө. Айтаарым ушу. Такыр экилене көрбө. Эканчы болуп жүргөнүн мойнуна алды. Ооба, атасынын баары бир макул болушун билген. Бирок ушинтип кызуу колдойт деп ойлобогон эле. Азыр колдоосу демине дем кошуп койду. Жүзү жаркып чыкты. Кемпир да түбү өзүбүздөн, Токтогулдан экен. Багып караганга деле жолуң бар. Бизге эже болот турбайбы? Мен да ошентип ойлоп жаткам, деди Жамшит.
Жаш өткөн сайын турмушка болгон көз карашың өзгөрө берет экен. Кандай милдет менен келдик бул жарык дүйнөгө деген ой мээни мүлжүйт. Ушинтип эле талаада жүргөн макулуктарчасынан жеп ичип өтүп кетебизби деп кыжаалат болосуң. Алардан биздин айырмабыз бар да. Мына сен аябагандай зор иш жасап жатасың билген адамга. Тегеректеги адамдардын көпчүлүгү жакшы жашаганы менен арасында муктаж же мүмкүнчүлүгү чектелүүлөрү да аз эмес. Ошонун баарын көргөнү эки көздүн эле күчү жете бербейт. Сезимтал жүрөк керек. Боорукерлик менен таза көөдөн керек. Ошондо гана көрө аласың. Колуңан келишинче бирөөгө жакшылык кыла бер балам. Адамдан күтпө кайтымын. Сага жараткан Алла Таала берсин.